Парча Бүбү Камилова эс алуу парктарын күн сайын шыпырып, тазалап турат. Тазалык ишканасында шаар боюнча шыпыруучу эки эле кызматкер болгондуктан, парктардын тазалыгы боюнча учурдагы абалдан ашыкча жыйынтык күтүүгө болбойт. Айлык маянанын аздыгынан бул кызматта иштөөнү каалагандар да жок эседейт. Биз ушу эки адам иштеп турабыз да. Богону эки баткен боюнча жетише албай жатабыз. Шаардын ичи боюнча экөөбүз. Шаардын ичи боюнча эки табыз. Шыпырып тазалоого экөөбүз жетише албай жатабыз. Күндө бир айланып шыпырып жатабыз. Жетишпей жатабыз. Бизге дагы кичине кошумча болсо, энди адам болсо, көпчүлүк болсок жакшы болот деп турабыз энди. Шаардагы Жеңиш паркы 20 жылга жакын убакыттан бери кароосуз турат. Эс алуучулар парк деген эле аты болбосо, бак дарактардын көлөкөсүнөн башка шарт жок дешет. Чөп чарлар өсүп, дарактардын буталбай калганына көздөрү да көнүп калган. Паркыбызда жакшы бак дарактар бар, бирок ошол жактарга столдорду, түздөрдү жашына кылып койсо болот. Жана ошондой эле мусор салган урналар жок. Могул жактарды байкап көрсөк, ушул столдорду коюп оңдосо жакшы болот. Тазалыгын жакшылап карап, могул плиткалар, жолдору, асфальттары сынып кеткен, бардык жагы чөптөр чыгып кеткен цементтерден. Кандай болсо ham bir даракты путап туруп, мыналарды путаш керек. Анан кийин сууду коюш керек, бир тирде шыпырыш керек. Таза болсо бул жакшы да. Эми болгонуга боло берет такыр. Дагы башка келебе да. Шунун өзүгө эле тазалык болсо, келген адамдын жүзү жарык болот да. Баткен шаарынын борборунда жайгашкан эки эс алуу парктарына акыркы жолу 2005-жылы брусчаткалар басылган. Эми быйыл гана 30 миллион сомго оңдоп түзөөдөн өткөрүлүүсү күтүлүүдө. Шаарда эки паркты сунуш бергенбиз, ошол инфраструктуралардын өркүндөтүү боюнча, көтөрүү боюнча. Ошол эки паркты сунуш бергенбиз, ал жерде ошол Дүйнөлүк банктан келген өкүл проектти полностью өзүбүз түзөбүз деди. Өз жасайбыз деди да. Дүйнөлүк банк Баткен облусун өнүктүрүүгө 50 миллион доллар бөлөт. Анын жарымы грант эсебинде берилсе, 25 миллион доллары 38 жылга насияга бөлүнөт. Баткен шаары эки эс алуу багын оңдоп түзөө боюнча сунушун берип, 2023-жылдын 1-июнуна чейин жумуштар толугу менен аяктайт. Максатбек Акылбеков, Бактыбек Нышанбай уулу, Ала Тоо 24, Баткен облусу.